Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар, ассаламу алейкум, бағбандар жаматы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен бардыңыздарды туғандар. Мына кече сөл жанды мындай бөлүп төлөө акциясын баштагандан кийин көптөгөн адамдар чыгып жанагы ошол сөл жан багуу боюнча ошондой суроолорду аябай көп берип атышат. Эми ал суроолорго мен ошол көп жолу ошол түз эфирге чыгып көп жолу жооп бергенмин. Анан дагы ушундай суроолор болуп атат. Эң биринчи эле суроо ушул сөл жанды кышта кантип сактап калабыз деп көп суроо берип атышат да. Туғандар, сөл жанды ошол кышта жакшы сактап, жакшы багуу үчүн ошол жакшы ошол сарай керек экен да. Сарай болсо, сарайдын ичи жылуу болот экен. Сөл жанды ошол жерге кыкты көбүрөөк кылып киргизип, бийиктигин бир 2 метр кылып, анан ошо немесин энин болсо бир 3 метр, 4 метр, 5 метрге чейин жасаса болот экен да. Анан ошонун ичинде сөл жан оорубай, үшүбөй, жакшы кыштап чыгып кетет. Анан дагы бир суроо болуп атат. Ал сөл жандардын биогумусун кантип ажыратып алабыз дейт. Тугандар, сөл жанды силер ошол кыкка салганыңардан кийин сөл жан ошонун ичинде эгерде азык болсо, анын ичинен чыкпай иштеп жүрө берет. Анан азыгы түгөнгөндөн ал сөл жандардын үстүнө жаңы азык коюп туруп, ошол жаңы азык коюп туруп, ошол сөл жандарды жаңы азыкка алар өздөрү барды чыгып алат. Ошол азыктан ары ящик менен башка кыкка көчүрсөңүздөр болот. Оңой эле ал. Анан дагы бир суроо, канча күндө сугарабыз дейт. Ошол сөл жандын субстратын күнүгө сугара берсе болбойт. Себеби дегенде астына суу топтолуп калат. Ал суу астына топтолгондон кийин кык чирий баштайт. Чиригенден кийин сөл жандарга мындай окисление болот дагы, мындай жагымсыз бир мындай кислота чыгат. Ошон үчүн сөл жандар ал жака түшпөйт, үстүн эле иштете берет. Ошол себептен мына бир жерди казып коюш керек дагы, түбүнө чейин. Ошол жерде акырын карап туруш керек. Эгерде ал жерде суу топтолуп кала турган болсо, суу куйганды токтотуш керек. Тургунай, мына кыктын мында катып калган кык эгерде 2 жылдан ашпаган болсо боло берет. Жибитип сала бересиз. 2 жылга жетпеш керек. Анан 4 айдан кем болбош керек. Эшикте, сыртта жатканына. Эгерде 4 айга чейинки кыкка салып кое турган болсоңуз, ал жерде аммиак бар, газдар бар. Ошон үчүн сөл жан ал жерге кирип иштей албайт. Бекерле эме болуп калат. Ошон үчүн сөл жанды 4 айдан ашкан, анан 2 жылга жетпеген кыкка салыш керек. 2 жылдан ашкандан кийин ал кыктын ичинде сөл жан жей турган эч кандай азык калбайт. Тугандар, суроо бергиле дагы, кандай суроо бар? Өзүңөрдү кызыктырган суроолор болсо бере бергиле, биз акырын жооп бере беребиз. Анан дагы бир суроо берип атышат. Ал биогумусту кайда сатабыз дейт. Тугандар, биогумусту баккан кишилер сөзсүз түрдө жер иштетиш керек. Мисалы үчүн бардыгыбыз жерибизге биогумус иштете турган болсок, ошондо бизде оору азаят да. Азыр мына пандемия болду. Мына башка мамлекеттерде, ошол Европа мамлекеттеринде өзүңөр байкадыңар, адамдар мындай аз ооруду да. Анан дагы бир нерсени мен байкадым. Ушундай
кишилер мындай фастфудду көп жеген жерлер дагы катуу ооруду да. Баягы шаурма, гамбургер, ушундай эмелерди көп жеген мамлекеттер дагы көп ооруду да. Эми туугандар, азыр бизде мындай болуп атат да. Биз өзүбүздүн эң таза өндүрүлгөн азыктарды бизне аны деген башка мамлекеттерге арзан сатабыз дагы. Анан өзүбүз болсо эң баягы Европага өтпөй калган, башка мамлекет кылбай койгон ГМО аралашкан продукталарды ошол Украинадан, Россиядан, мына жакынкы ушул Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандан келген азык түлүктү биз жеп атабыз да. Бизге мисалы үчүн туугандар, билбейм, мына айыл чарба министерствонун саясаты мага, менимче, бул туура эмес да. Биз саталы акча кылалы деп. Чындыгында баягы илгери бир кыргыз бир эмеге, содагерге суроо берген экен да. Асалды сатып не алып жейсиң деген экен да. Чындыгында бизде ушунчалык сонун эң баягы дүйнө жүзүндөгү эң таза азык оокат турса, биз болсо ошол азык оокатты башка бирөөлөргө арзан акчага сатабыз дагы. Анан ал жактан болсо ичи толтура бизге эң зыяндуу кошулмалар менен, ароматизаторлор менен, красителдер менен жасалган азык түлүктү алып жеп атабыз туугандар. Бардык ушул жасалган азык түлүктөрдү ишенбесеңиздер, составын окуп көрсөңүздөр, ошол жерде краситель бир нерсе деп маркасы жазылып турат. Ароматизатор, загуститель, дагы эмне деген толтура кошулмалар бар да. Бизде болсо, Кыргызстанда болсо эң таза, эң ушундай адамга жагымдуу этти саталы деп аракет кылып атабыз, балды саталы деп аракет кылып атабыз, жаңгакты саталы деп атабыз, бадамды саталы деп атабыз, туурабы? Эң ушундай жакшы өзүбүздүн продукталарды башка бирөөлөргө сатып, өзүбүз болсо бир болбогон бир ГМО менен жасалган эң арзан продукталар, немелерден, материалдардан жасалган тамак аштарды магазиндерибизге толтуруп алдык дагы. Азыр болсо ошону менен биз ооруп атабыз да. Бакыт Чораев ошол кыкты бир аз мындай дренаж кылып туруп кургата коюш керек. Дренаж кылсаңар, ошол жерди казып туруп, ошол суусун агызып бергиле. Суусу чыкмайын, ол баягы аммиак түрө берет. Баягы буканын сийдиги ошол кыкка аралашып түрө берет дагы, анын сөлжан жебейт. Ошон үчүн дренаж кыла койгула, же болбосо ошол эмени эзилип турган кыктарды бир аз мындай өдөракка чыгарып туруп койсоңуздар, ошонун суусу сырыгып, өзү агып түшкөндөн кийин анан салып иштетсеңер боло берет. Туура аракет кылыңыздар. Мирбек Аманов, 1 гектар эгерде интенсивный бак кыла турган болсоңуз, болбоду дегенде 40 тонна, жакшы болуп берди дегенде 120 тонна алма берет Мирбек. Туугандар, ошо багбанчылык боюнча суроо болсо бериңиздер, сөлжан боюнча. Түшүнбөгөн эгерде суроолор болсо берип калыңыздар, колдон келишинче жооп беребиз. Анан эми дагы ушуга айтып кетейин. Мына бизде мына магазинге кирсеңиздер, 90% башка мамлекеттин мына азык оокаты сатылып атат. Анан ошол башка мамлекеттерден келген азык оокаттарды биз сатып алып жеп атабыз дагы, ошол мамлекеттин жумушчуларын багып атабыз да. Ошолордун мамлекетти байытып атабыз. Ошол тияктан келген продукцияларды алып, алардын ВВПсын өстүрүп атабыз, аларды деген улуу держава кылып атабыз да. Өтө күчтүү мамлекет болуп атышат да. Бизде эмнеси калып атат? Ошол өндүрүштүн жоктугунан эмне болуп атат? Бизде карыз топтолуп атат да. Карыз топтолуп, кадимкидей эле бизне Кытай мамлекетине карыз болуп калдык. Туркияга карызбыз, Орусияга карызбыз. Эми карыз албаган мамлекет ошол Африкалардан эле карыз албай калбасак,
калган мамлекеттерден биз карыз алып атабыз. Эмне себептен? Себеби дегенде ошол биздин мамлекетте мындай хозяйственный ушундай бир эркектердин жоктугу болуп атат да. Хозяйственный. Мисалы үчүн хозяйственник деп коет да. Бул деген мына Лукашенко, бул деген мына эмне? Бир ушул Саакашвили мисалы үчүн да. Ошондой саясатчылар керек болуп атат да бизде. Мына мисалы үчүн алып көрөлү дагы мына жакынкы мына өзүбүздүн Кытай мамлекетине, Дэн Сяопиндей ошондой саясатчылар, кыйын кишилер керек болуп атат да бизге. А бизде мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, ошол 44 министерствонун отурганын бардыгы эмне ушул айыл чарбага көңүл бөлүп, бардыгы эмне айыл чарба үчүн саясат жүргүзүш керек да. Барып эле анан бизде мисалы үчүн Корея жардам берем деп атат. Корея жардам берем деп атат. Эмне кылып атабыз? Биз барабыз да, мисалы үчүн Кореядан акчаны алып келебиз дагы. Ошол эмне 28 000 чиновникке айлык кылып берип коебуз. Туурабы? Бул деген туура эмес. Мына Туркия жардам берем деп атат. Туркияда аябай сонун мини тракторлор бар. Ошону менен ошол тракторлорду алып келиш керек. Кореядан эмне буровой установкаларды алып келиш керек. Мына Голландия жардам берем деп атат. Германия, Польша, алардан эмне алыш керек? Алардан деген эмне? Көчөт алыш керек. Ошонун бардыгын алып келип, буровой менен суу чыгарып, тракторлор менен эмне? Ошол көчөттөрдү обслуживание кылып, ушулардын бардыгын жасап, мына азыр 1 300 000 гектар жерге бак кылып ала турган болсок, эмне болот эле? Бизде деген такыр мындай мигрант деген болбой калат эле. Биздин мына кыздарыбыз 10 классты бүткөндө эле эмне кылып атат? Ата-энеси бар эжеңдин жанына барып иштеп кел. Бар ошо тайэжеңдин жанына барып иштеп кел. Бар деп кызды чыгарып берип атат. Аны кыз эртеге келип бул жерде обществого кошула албайт. Себеби дегенде тияка барды, неме болду, жуурулуша албайт, неме болбойт. Канча адамдарыбыз ушул эмне? Ушул башка жакка чыгып барып проблема өзүнө создавать этип келип атышат да. Биз эмне кылып атат азыр? Жаш кырчындай мына өзүбүзгө жардам берип, чөптү чаап, малды багып, бар жокту карап, бакты карай турган азаматтарыбызды четке чыгарып берип атабыз, барып бетонго салып атышат ал жигиттерди. Алар эмне болуп атат? Бардыгы белинен грыжа болуп атат, кайра келет. Ошол бир эле диск ошол сөөгү жылып кеткен грыжасына ошол Россиядан таап келген акчасы жетпейт. Аны мисалы үчүн операция кылыш үчүн Израилде операция кылат экен, андай грыжа болгон эмелерди ордуна калыбына келтириш үчүн. Ал операциялар эмне? $40 000 $200 000 экен да. Конечно, ошондой ким страдать этип атат? Эгерде ошондой кыздарыбыз эмне ал жакка барып башка дүйнөнү көрүп келип, мына айылдын жашоосуна көнбөй атат. Биз деген өтө уткуруп атабыз да ушул жактарынан. Эми чындап айтып келгенде буну күнү түнү айтканы болот да, бул проблемаларды чечиш үчүн ошон үчүн бир аксакалдар бир эмесин түзүш керек болуп атат. Бир ошондой бир 40 аксакалды айлыгын төлөп бир жерге отургузуп, ошолор бардыгы акыл насаатты айтып, ошолордун акыл насааты менен ошол биздин мындай кыргызча бир эмебиз менен жашай турган мезгил келди да. Биз болсо эмне кылып атабыз? Биз жеңил жашоо. Бизге ушундай түшүнүк келиш керек. Сен көп жегенден сулуу болбойсуң, сен аз жегенден сулуу болосуң. Сен көп жаткандан сулуу болбойсуң, сен көп иштегенден сулуу болосуң. Сен мисалы үчүн баягындай байлыктан сулуу болбойсуң, сен мээнеттен, эмгектен сулуу болосуң деп ушундай акыретке кошо тарбиялай турган, өмүрдү бере турган, ошого бир мындай акыл насаатын жеткире турган, ушундай бизге чоң бир акыл насаат чыгара турган бир чоң бир мындай борбор керек болуп атат да. А биз болсо ошодон кем калып атабыз да. Жок болду ошол бизге насаат айта турган кишилер. Шаржиянов кышындасы да кармалса болот. Сөлжан подвалда дагы бакса болот. Дамира ассаламу алейкум. Алма көчөтү күзүндө кайсы айда эгиш керек? Ошол алма көчөттү ошол октябрдын 15-инен баштап ноябрдын 10-уна чейин эксе болот. Эмне бак мөмө
жемишпи дейт. Ооба. Сөлжан боюнча толуктап бир ролик жасап сөз тармактарга жайып түшүнүктүү болор эле. Же ар бир региондордон адистери даярдаса алар коомчулукта түшүнүктүү жетишсе жакшы болот эле. Бизде эл угуп аракет жасоосу кыйын. Туура айтып атасыз. Мен ушул айтып эле атам 2015-тен бери. Кудайга шүгүр, жылыш болуп атат. Эл кыймылдап атат иншалла. Эл сомдон акча топтолгон акча буровой трактор же башка керектүү буюмдарды алса болобу? Канатбек, болот, бирок акча чыгарыш өтө кыйын экен. Акча чыгарыш үчүн биз өтө мээнет кылышыбыз керек экен. Кудай кааласа, мына элибиз аз-аздан түшүнүп калды. Менимче дагы Кудай кааласа бир жыл ошол багдабат кыла турган болсом, келерге уже акча топтош оңой болсо керек. Рахмат. Камил, рахмат. Алла буйруган күнү ошондой да болуп калат. Бул деген Алланын буйругу менен деген бар жок. Бирок Кудайга шүгүр, народный министр болуп эле жүрө берели деген ой келди. Бизге дагы толгон токой партиялардан бизге келсеңиз мындай кылабыз, андай кылабыз деген сунуштар келди. Сунуштарына аябай рахмат. Бирок эми азырынча мен эч кандай бир партиядан выборга бара турган оюм жок. Кудай кааласа, эгерде биздин ишибизди Алла кабыл кыла турган болсо, ушул биздин негизги максат ушул Кыргызстанда бак көп болсо. Эң эле ушул биздин аракетибиз ушул. Кудай кааласа ошол болуп калса деген ойдобуз. Азыр эми мындай болуп атат да, туугандар. Бизге азыр жакшы ушул питомник керек болуп атат. Азыр жок дегенде түндүккө, түштүккө бирден питомник ачышыбыз керек. Себеби көчөт аябай керек болуп атат да. Сапаттуу көчөт азыр эмне? Ошол Европадан келип атат. Сапаттуу, эң сапаттуу көчөт ошол Европа менен Турциядан келип атат. Бирок алардын баасы аябай кымбат да. Мына Араван району эле азыр эмне? 10 миллион кокон гилес көчөт сурап атышат да. Ошондой 10 миллион кокон гилес көчөт отургузалы деп. 10 миллион кокон гилес көчөт неме? Баткен гилес көчөттүн баасы ошол Польшадан биз сүйлөшүп атабыз. Ошол жерде бир жылына 3 миллион эле көчөт чыгарат экен. 3 жыл бир питомник биз үчүн иштеш керек экен да. 3 жыл бир питомник биз үчүн иштеш керек. Ал жерге эмне? 10 миллион көчөт деген баасы 5 доллардан, то есть 5 евродан болгондо уже эмне? Ал жерге эмне? 50 миллион евро кетип калат да. 50 миллион евро. Ошол 50 миллион евро башка мамлекетке кетпеш үчүн биз батыраак мына биздин бийлик төбөлдөрү аракет кылып ушул питомникти жасай коюш керек. Питомникти жасаса эмне? 2-жылдан мисалы ошол отростоктор жерге берилгенден кийин ушул 2-жылдан кийин ошону элге таркатса боло турган возможность болот. Ошого бизге питомникке азыр аябайга срочно 10 миллион доллар керек болуп атат. Эгерде ошол каражатты бир ошондой спонсор чыгып ошону каржылап бергенде өтө сонун болот эле. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр 120 депутаттын орду эле азыр эмне болот? 120 миллион доллар кетирет. Жөн эле деген ушу шайлоого болбоду дегенде 120 миллион доллар ошол шайлоого кетет. 120 миллион доллар шайлоого кетирбей эле ошол шайлоого кетирген акчанын бардыгына азыр 7 тубанга 35 миллионго 7 питомник куруп туруп калганын бардыгын ушу суу чыгарууга жумшаганда 5 жылдан кийин Кыргызстан болбоду дегенде эң эле аз дегенде ушул 2 миллиард, 3 миллиард, 5 миллиард доллардан киреше көрүп калат эле да. Жыл сайын. Эгерде биз баягы мен айтып жүргөн 1 миллион 300 миң гектар жерди бак кылып ала турган болсок, ал жерде болбоду дегенде 13 миллиард доллар жыл сайын киреше кирип турат эле. Кыргызстанга 13 миллиард доллар
Кыргызстанга киреше кирип турат эле. Бул деген 13 миллиард доллар деген бул Кыргызстанды өтө бакубат анан өсүп өнүгө турган жолго салат эле да. Бул өтө сонун бизге бир жумуш болот эле. Бул жерде бюджет болот эле. Бул жерде ошол адамдардын мына 5 жыл миграцияга чыкпай коет эле кичкимибиз. Бир дагы мигрант жок болот эле. Биз жөнүндө башка мамлекеттер бул кыргыздар кандай эл болду экен деп туруп 10 жылдан кийин бир көрүп келели ошол жерде. Жаллаң бак, ошол жерден алма келет, ошол жерден жүзүм келет, гилас келет, ошол жерден өрүк келет, бирок ошол мамлекет кандай болду экен деп ошол биздин 1.300.000 гектар бакты көргөнү келген туристтердин өзүнөн эле бизге канча миллиондогон кирешелер кирип турат эле да. Канча миллиондогон. Бунун бардыгын мына өзүм көптөн бери мындай ойлонуп жүргөн бир мындай эмелер менен отургузат элек баягында, дизайн менен. Чтобы баягы паласа гүлдөгөндө шавдалыныкы бир паласа, кызыл арлаш болот эле. Өрүктүкү аппак болуп турат эле. Гиластики башкача, алманыкы башкача. Ошондой дизайн менен баг отургузуп, ошонун бардыгы бизге бир гана киреше берет эле. Эми ал жерде анын ичиндеги пайданы айтпай эле коеюн да. Бул эң биринчиден ошол 1.300.000 гектар бакта бардык биздин кишилерибиз иштей турган болсо, бул ден соолук болот эле. Кечке ошол багы менен убарат, терет, анын астын карайт, үстүн карайт, кыркат. Кечке ошо менен убара. Анан ошол эме менен эмне болот эле? Бизде айыл чарба институттары ачылат эле да. Азыркыдай тил үйрөтөм, анан кийин юрист болосун, экономист болосун, андай болосун, мындай болосун эмес. Жалаң ошол агроном экономист, агроном программист, агроном лаборант, агроном дагы эмне ошондой. Айыл чарба биз 76% биздин эл айыл чарба менен шугулданат. Айыл чарба менен заниматься эткен элде болгону эмне? Эки жерде эки окуу жай. Бирөөсү Скрябина, бирөөсү ошол Оштогу ошол айыл чарба техникуму. Болду. Башка андай адистикте окута турган бир да жер жок да. А карасаң юристке окутам деген бир 150дөй окуу жайы бар. Экономистке окутам деген 150дөй окуу жайы бар. Башкасына окутам деген толтура окуу жайлары бар. Эмне үчүн биз 76% ошондой эли айыл чарба менен иштеген жерде, айыл чарба менен күн көргөн жерде эмне үчүн эки эле окуу жайда? Мен эгерде премьер-министр же президент болгондо мен башка окуу жайлардын бардыгын жаап таштап туруп, ар бир окуу жайды өзүнчө окутат элем. Бирөөсү мисалы үчүн Гисар койду окутуп, ошол Гисар койдун профессорун, ошонун окумуштуусун чыгара турган болсом, Митиз койдукун бөлөк. Баягында сүт бере турган Голштен уйдукун бөлөк, баягы Симентальдыкын бөлөк, Абридин Ангустукун бөлөк. Ошондой кылып туруп факультеттерди бөлүп, бир гана тармакта помидорго окутат элем. Только помидорду билет. Помидордун атасы болот эле да ошол. Картошканыкын бөлөк, болгарскийдикин бөлөк, өрүктүкүн бөлөк, баткенгилестикин бөлөк. Ошондой специалисттерди бере турган кылып туруп, ошондой окутмакмын да. Мен эгерде ошолорду окутуп кое турган болсом, эртеге менин мамлекетимде эч кандай проблема жок болот. Себеби дегенде кадры решает все. Болду. Ал оңой эле. Бунун эч кандай эмеси жок. Мына эртеңден баштап туруп, момундай окуулар жабылсын, анын ордуна айыл чарба эмеси ачылсын. Акчасы көптөр, пожалуйста, байдын балдары барып заграницадан окуп келе берсин, юрист, аферист болуп. Бияктагылар болсо эмне? Бул жактагылар бардыгы айыл чарбага окусун. Кеде кембагалдын балдары бардыгы айыл чарбага окуп туруп, ошол өзүнүн айылында барып туруп, ар бир чөптүн билиш керек. Туурабы? Мына мисалы үчүн бизде где-то бир 4000ден ашык чөптү билет экенбиз, билбегенибиз дагы 20.000ден ашык ошондой чөп бар экен да. Ошол чөптүн илимин алдырат элем. Кыргызстан ошо асты дагы байлык, үстү дагы байлык, аны биз билбей эле тантырап ошакта бир эмелер менен жүрөбүз. Ошолордун бардыгын көзүн ача турган окумуштууларды окутушубуз керек. Ошолордун бардыгын кыла турган
Кыйын балдарды окутушубуз керек. Азыр эмне агрономдордун эң жашы 50-ден ашып калды. Эң жашы агрономдор. Ошол бар жокту билген мына Ошто Индира Мамыровна бар, ошол мен менен тең. Анын аркасынан эч ким билим алып, ошолордун колунан ишти алам деп айтат. Эртеге алар пенсияга чыгып кете турган болсо, билбейм ким иштейт анын ордуна. Билбейм, такыр билбейм да. Мына ошол себептен туугандар, мына кимиң ошол сөз жеткире тургандар жеткизгиле. Бул жакта окууну уже бөлөк кылыш керек. Бизге толгон толтура юристтер, толгон толтура экономисттер, тарыхчылар бардыгы толуп кетти. Бирок эмне? Бардыгы ушул дипломду текчеге коюп атат дагы, бардыгы четке чыгып барып мигрант болуп иштеп келип атат. Биздин жакшы жашап кетишибиздин жообун давно табылган. Аны үчүн биз айыл чарбаны көтөрүшүбүз керек. Айыл чарба бизди мамлекетибизди эч кимге көз карандысыз кылып бага турган биздин эң чоң мүмкүнчүлүгүбүз бул айыл чарба. Бизде инновация, андай мындай компьютер, санарип, тигил бул эмес. Туугандар, бизге канал керек. Канал керек. Шарылдап суулар агыза турган канал керек. Бизде ошондой насосный станцияларды иштетип, мисалы үчүн азыр бир насос бузула турган болсо, барсаң караган чалдар оңдоп отурат ошону. Жаштар жок ал жерде, эч кимиси жок. Оңдоп аткан жок. Эртеге ал чалдардын көзү өтүп кете турган болсо, ошол насосту ыргытып эле жаңысын алып келип кое беребиз. Ошол насосторду оңдоп, кайра ошондой бузулган насосторду оңдоп, шумалга чейин бизге 70 жыл суу берип турган аталарыбыз, ошол чоң кишилер жок, андай кишилер. Бизди окууну десе окутуп атабыз балдарыбызды. Компьютер биле турган кылып, тигил бул. Мен айтар элем, туугандар, ушул компьютерге, ушул интернетке, ушул эмеге көп кызыкпаңыздар. Алысыраак болсоңуздар, ден соолугуңуздар жакшы болот. Мына өзүңүздөр сезбей атасыздар, бир эле эмеде, бир эле күндө биз канча биздин нерв клеткаларыбыз өлүп атат. Биз мисалы үчүн билбейм, азыр мына мен 49га чыгып атам. Эртеге дагы канча жашайм билбейм, уже кичкейле бир мындай информация келсе, уже башы ооруп кетип атат да. Паланбай түгүндөй. Тем более баягы азыр ютубчулар дагы өтө чоң бир күнөөгө батып атышат да. Көргүлө, анам болуп кетти, мында болуп кетти, эркекче айтты, антты, мынтты. Мындай болгон эмес десе эле ача калабыз. Ошонун бардыгы негатив бизди оорутуп атат. Ошого лишний информацияны албаш үчүн ошого бир мамлекеттен бир ушундай бир чектөө киргизсе жакшы болот. Интернетке, эмеге ушулардын бардыгы бизди жалкоо кылып атат. Чындыгында келгенде мына тоодогу адамдар аябай бактылуу экен деп койдум. Биз менен эле тең балдар барсаң жаш баладай да. Жаш баладай, таптаза, эч кандай бир жери оорубайт. Бир жакшына жүрөт. Ичпегендери да эми, конечно, ичкендери бирок карып кетиптир. Себеби дегенде арак адамды карытат да. Эми ошол туугандар, бизде азыркы ушул саясатыбызды мына биздин жакынкы мына кошунабыз болгон Кытайга аракет кылышыбыз керек да. Кытай мамлекети азыр эмне дагы бир 10 жылдан кийин 1,5 миллиард киши болсо керек ошол жерде. Азыр эле 1,5 миллиард бир Кудай билет канча экенин алардын. Алар точный информация бербейт экен. Бирок ошол жака эмне кетип атат? Эт кетип атат ошол жака. Этти аябай сурап атышат. Мына биздин балды сурап атышат. Ошол балды экспорт кылыш үчүн мына бийлик деген, биздин бийлигибиз бир чоң баягында лаборатория куруп берип коюш керек эле ошолоргочу. Анан кийин ошол биздин арыларыбыз ооруганда биздин арычыларыбыз билбей ошо башка бир мындай российский препараттарды колдонуп коюп атышат. Ал болсо эмне антибиотиктер балдан чыгып калып атат, ошону Кытайга өткөрүш өтө кыйын. Кытай деген азыр Кыргызстандын бардык балын ошол экспорт кылып алып кеткени дабдаяр турат. Болгону эмне бир лаборатория жоктугунун айынан ошон үчүн кыйналып биздин балчыларыбыз ошол жака өзүнүн өндүргөн продукциясын сата албай отурушат да. Болгону эле бир эле лаборатория. Ошол жоктугунан ушундай бир чоң бир проблема болуп атат. Бизде эмне болуп атат, туугандар? Бизде
сонун мүмкүнчүлүктөр турат. Бизде суу бар, жер бар. Бар жокту отургузуп, бактарды кылып, огородду жасап, бар жокту өзүбүз үчүн жасап, ошонун эсебин мына айыл чарба министрлиги эсептеп отуруп, сен быйыл мынаны айдагын, мону айдаба, тигини айда, мону айдаба, тигил бул мына мамлекетке жете турган кылып жылга эле программировать этип, бир райондукун бир районго алмаштырып, баягындай севооборот кылып бардыгын үйрөтсө болот. Бизгилер жылга бир жерге сабиз отургуза берет. Жылга отургуза берет. Жакшы болбой атат го деп туруп, азотту окшотуп салат, анан кийин нитратка толуп калат, анан кийин эле тияка экспорт кылса кайра келип калат. Толтура да мындай мисалдар. Мына ошолордун бардыгын чече турган бул кадр да. А кадр маселеси бизде кандай болуп атат? Кадр маселеси өтө чабал. Бизде мына иштей турган, билимдүү, бар жокту билген балдардын бардыгын иштетпей, ошолор заграницада жүрүшөт. Ошолор Россияда жүрүшөт. Кандай сонун адистер бар, кандай. Бизде азыр иш билгиче гап бил болуп калды. Гапты тууралап, жакшы пактаны койсоң, сен бар жокко өтүп кете бересиң да. Мына чындыгында иштей турган кадрлар жок. Эл ушунчалык азыр суусап турат, мына маалыматка суусап турат. Айылга барсаң, эмнени кандай кылып берсем мындай болот эле деп суусап турат. Ошолорго маалымат жеткергени бир маалымат булагы жок да. Алар айылда отурушат, алар деген мына сенсорный телефон жок аларда. Мына хотя бы ошол бир телевидениядан, ошол ЛТРде азыр эми карасаң ЛТР ошол КТР эмнени көрсөтүп атса, КТК ошону эле көрсөтүп атат, болду. Ошол ЛТРди именно ошол айыл чарбасына коюп бериш керек. ЛТР айыл чарба каналы деп туруп, ошол элдин бардыгы көрө турган канал. ЛТРди ошол эмеге берип коюш керек. Айыл чарбага хотя бы ошонун жарымын берип коюш керек. Жарым эфирди жөн эле занимать этип, ошонун бардыгына акча төлөнүп атат, бирок КТР, КТК эмнени көрсөтсө ошону көрсөтүп атат. Кайталоо. Башка эч нерсе жок. Башка каналдарда деле ошондой. Ошол каналдардан, мисалы үчүн пирамиданы, мына пирамида каналы кандай иштеп атат эле, азыр кайра эле баластан эле болуп калды пирамида каналы. Мына ушуга ошогон маселелердин бардыгын көтөрүп чыгып туруп, ушу чечүү жолдорун айтыш керек да элге. Эл мисалы үчүн эмне деп атат? Ошол көчөт маселесин көтөрүп атат, баягы эле кадам жайга барып атышат. Кадам жайда ошол эч кандай текшерүүдөн өткөн эмес, эч кандай бир эмеден өткөн эмес, көчөттөрдү алып келип отургузуп атышат, анысы куурап калып атат. Анан багбан келерки жылы отургусу келбейт ал көчөттү. Хотя бы ошол мына бизге кирип аткан көчөттөрдү контроль кылып бериш керек да. Хотя бы уруктарды, ошолорду контроль кылып, сен киргизбе, сен аны мисалы контроль кыл десең эмне кылат? Сразу эле отуруп алат ошол жерде. Мен көчөттү алып киремин. Сен көчөт алып кел, мен сага рухсат беремин, анан кийин мен сага мынча ошол жерде да коррупция кылып берип атышат да. Коррупция менен кирген көчөттөрдүн бардыгы эмне болуп атат? Биздин көчөттөрдү багы оорубаган дарактардын бардыгын ортуп, азыр Кыргызстанда эмне деген оорулар чыгып кетти да. Паршасы бар, тилясы бар, плодожоркасы бар, дагы эмне толтура болуп кетти. Аны ошону бардыгын контроль өзү биз мамлекеттүүлүк болгондон кийин бизде бар жок, биздики өзүбүздүкү болуш керек да. Бар жок өзүбүз, лаборатория өзүңкү, питомник өзүңдүкү, бар жок урук чыгара турган өзүңдүкү бардыгы. Мына мисалы үчүн бизде келип аткан ошол уруктардын мен бардыгы дебейм, бирок көпчүлүгү геномодифицированный уруктар келип атат. Мындай ошол өзүбүздүн урукту тазалап албасак, өзүбүздүн көчөттөрдү тазалап албасак, барып туруп биз бардыгыбыз тукум курут болобуз ошонун эсебинен. Азыр мисалы үчүн улуу сөздө уят жок, 30дан ашкан эркектерибиз ошо мурдагы ошол ата бабаларыбыз 30 жашындагыдай эмес да. Алы жок, чындыгында алы жок. Себеби дегенде жеген ичкенибиздин бардыгы эмне болуп атат? Уу болуп атат. Аны текшерип берген бир орган жок да. Бар жокту текшересин, бар жокту мисалы үчүн бир нито ошо Facebook'та SMS чыгып калса, ошонон бери билген, бирок вагон уулар кирип атат, ошону биз билбей калып атабыз да. Кандай кирип келип атат ошол тамак аштар? Анын жөнүндө
ешкімнің хабары жоқ. Мына бардық магазиндегі кичинекей кыбырайган немеден баштап туруп бар жок үчүн бардығын текшерип киргизиш керек. Бизге эмне ошол Японияда радиация болуп кеткен машинелерден бери кирип кетти. Неужели ошол жерден Россиядан ушул жерге келгенче чейин эч ким билбеди? Ошол ким билбей калат? Радиация болгон ошол атомный эмеси авария болгондон кийин радиация болгон эмелерден бери кирип кеттир да бизге. Аны текшериш керек да. Караш керек. Мына азыр дарбыздарды жеп атабыз да. Ошолор голландский сорттор да, ошол дарбыздарды. А ошол дарбызды Россиядагы өздөрү байкап калып булар 10 жылдан бери өздөрү урук чыгарып атышат, бар жокту өздөрү жасап туруп, мына Астраханда отургузуп аткан, сеп аткан дарбыздардын светин карап көргүлө, и биздин жеп аткан дарбыздарыбызды карап көргүлө. Бизде мисалы үчүн мен билемин ошол 92-93 жылдары 30 адырдагы дарбыздар башкача эле. İçi аябай таттуу, инан кып-кызыл болчу эле. Азыр андай эмес. Мына ушул проблемалардын бардыгын биз чечпесек ким чечет? Мына азыркы депутат боломун, депутаттыкка кандидатурамы коёмун, эртеге мен элдин ушундай жүгүн аркалайм деген жигиттерге мен ушул айтар элем. Туугандар, ушул маселелерди көтөргүлө. Ушулну программаңарга киргизгиле. Биздин өзүбүздүн көчөт болмоюнча, өзүбүздүн урук болмоюнча, жашылча жемиштердин бардык уругун биз өзүбүздө чыгыш керек. Ошонун целый институт болуш керек. Институт земледелия деген болуш керек. Ошону талкала берди ошол аксакалчы, патчагын чыгарып берди. Onun жанына дагы бир институт кошулду. Ошону кошуп жутуп таштады да, жок кылып берди. Институт земледелияны барсаңыздар, азыр мурда жап-жаш бар жокту жасайм деген жигиттей болуп турган институтту азыр карыган бир чал кылып койду да. Карыган эч нерсеге алы жетпеген бир чал болуп калды ошол институт земледелия. Аны караган бир эч ким жок, бир жан жок. Сен ушундай гүлдөп турган институтту жок кылып бердиң го деп ошону сурап койгон бир жан болуп айтат да. Канчалаган бизде ушул илимий институттарыбыз жок болуп кетти. Мына ошолордун бардыгын кайра возрождение кыл десең, ким возрождение кылат? Жалаң ошол кандидат наук андай мындайды бир койго сатып алган, же бир акча берип, же бирне кылып, же тетиги бир Россиянын бир окумуштуусу жазып койгон менетти кыргызча которуп урдуруп бергендер оңдойбу? Алардын башы жетпейт ага. Алардын башы жетпейт. Мына азыркы жаштар чыгыш керек ушулардын бардыгын кылыш үчүн. Айыл чарба институтуна тапшыр десең, бардыгы дейт, күлөт. А эртеге тамак аш. Сен ол юриспруденция ол бардык мамлекеттердин конституциясын алып келип биширип берсе сен жебейсиң, анан көрөктү мага бир нан бер дейсиң. Ошол нан айыл чарба институттун бүтүргөндөр чыгарат ошол нанды. Ошонун бардыгын мен ошол сунуш берет элем да. Жапкыла бардык университеттерди жаап туруп, бардыгын айыл чарба университети кылгыла. Бардыгын айыл чарба техникуму, айыл чарба лицей, айыл чарба мектептен баштап 5-класстан баштап туруп ошол айыл чарбага балдарды үйрөткүлө. Ар бир бала мал менен обращаться эткенди билиш керек. Ар бир бала ошол дарак отургузганды билиш керек. Ар бир бала трактор мингенди билиш керек. Ар бир бала ошол ат мингенди билиш керек, уй сааганды билиш керек. Ар бир жигит бар жок колунан келе турган чыныгы кыргыздын жигити болуш керек. Ошо чыныгы, а бизде эмне болуп атат? Бизде наоборот ошолорду билгендерди эмне мырк дейт да. Айланайын ошо айылдагы 76% мырк болгондо сен ошол бетон үйүңдө өлүп калат элең. Ошол обоюңду жеп койдуң эле шумалга чейин, мырк деп атып. Вот ошондой болуп атпайбы? Дагы эмне айта турган маселе өтө көп. Мына бизде ошол 120 депутатты бага юристтер, экономисттер эмес, именно 120 депутат, ошонун 76% агроном болуш керек. Агроном окуусун бүткөн, ошол айыл чарбаны ошол жеп ичкен адамдар болуш керек да. Жалаң эле мугалим, анан тигил бул политолог, анан кийин балтолог бирдемелердин бардыгын топтоп алып туруп өргө апарганда не пайда? Эчтемени билбейт, садага болойн, эч нерсе билбейт. 76%
Bizде не болуш керек? Агрономдор депутат болуш керек. Ошонун ичинде мына 90 депутат агроном болуш керек. Ошонун 10 депутаты электрик болуш керек. Калган 20 депутаты ошол мейли башка эмеден боло берсин. А именно ошол 10 электроэнергияны түшүнгөн, анан 90 айыл чарбаны түшүнгөн киши болуш керек. А биз эмне кылып атабыз? Агрономдор аерде болсо 2-3 эле болот. Аны дагы башка бир жакка бөлүп ташташат дагы, анан кийин жалаң юрист аферисттер топтолуп алып туруп, анан кийин мутить этип баштайт. Ошол жерде жогорку кеңештин ичин чаңытып, жөн эле бар жокту билет, акылдуу акылман бар жокту билет, бирок мамлекетке 1 сомдук пайда келтире алышпайт. Кечке тили менен гана эме кылат. Ошол жерде отуруп алып туруп, үй алат, 570 алат, токол алат, заграницага чыгып келет, неме кылат, ошентип 5 жылды өткөзүп берип, анан кийинки жылга кичине акча топтоп алып, дагы кайсы партияга жармашып келе калсам экен деп ошентип жолго чыгат. Мына ошол эле болуп атат да. Башка эч нерсе жок. Өзгөрүү жок. Мына Кыргызстанды эртеге карызды кантип төлөйм деген бир депутат жок. Карызды кандай төлөйм? Бардыгы айтат, барсам мындай кылам, андай кылам, ыргдатам, чырдатам, бирок карызды кандай төлөйсүң десе, башы жетпейт ок. Карызды кандай төлөйм? Карызды мен алдым эле деп коет, болду. Все, ошо менен. А карызды кандай төлөйт? Карызды ошол питомник кылыш керек. 2 жерге 2 питомник кылыш керек, жок дегенде. 1.300.000 гектарды багытын тез өзгөртүп туруп 1.300.000 адамга бөлүп бериш керек. Ошол жердин налогун алыш керек. Ошол налогунун эсебинен ошол жерди суугат кылып, орошениясын чечип бериш керек, суугат кылып бериш керек. Болду, сен башка эч нерсеге киришпей эле кой бер. Калганын эл өзү кылып алат. Калганын эл өзү кылып алат. Мына ошол. Айтсаң эле жаман көрүшөт, айтсаң эле жаман көрөт. Абдулла Ташиевич, сиз ошо баг эле дей бересиз деп. Башка эч нерсе чечпейт. Эч нерсе чечпейт. Эң жакшысы ошол баг отургузайлы. Баг биздин Кыргызстанды бактылуу кылат. Баг бизди бардык проблемаларыбызды чече турган бул баг. Мына ошого бардык ар бир кыргызстандык, 6 миллион кыргызстандык шуну ойлонуш керек. Эртеге Кудай кааласа мен баг кыламын. Эртеге Кудай кааласа ошол 1.300.000 гектардан мен дагы 1 гектарын алып туруп баг кыламын. Мен онун көрөктө аракет кылайын да, ошо баг отургузганы мен көчөттүн аракетин кылайын. Көчөттү каерден алам? Ошону ойлонуш керек. Кантип сугарамын? Кандай технология менен сугарамын? Бардыгын ойлонуш керек. Ар бир айылда ошол багбандар биримдиги түзүлүш керек. Ошол ар бир айылда эртең менен кечке ревизия кылыш керек. Ошол жерлерди ревизировать этип, каерден суу чыгарса болот, буровойду каерге иштетсе канча куб суу чыгат, канча жер сугат болот, ондой мындай. Ар бир айылда ошондой программировать этиш керек. Ошондой программалар түзүш керек. Келген депутаттардан сураш керек. Эртеге эмнеге биз баг отургузабыз? Сен эртеге көчөт маселесин бизге чечип бере аласыңбы? Же бизге 1000 сомдон берип эле алдап кетип каласыңбы? Болду ошо менен. Токтоп тур. Давай сен мындай кыл, жигит. Эмнеге сен бизге 1000 сомдон бербей эле кой. Онун көрөктү биздин айылыбызга мынандай кылып туруп $100.000 жакшы бир буровой установка алып келип бер. Деп ошондой требование койгула. Мына бир баягындай трансформатор коюп берип коюп, анан кийин 2 көчөгө 20 КАМАЗ шагылды төгүп берип туруп, анан кийин бир агитатордун үйүндө бир койду союп аш жеп алып, анан ар бириңе 500 сомдон берсе боптур деп голусту берип коюп атасыңар. А ол трансформаторду мамлекет өзү коюп берет ол жерге. Шагылды өзүңөр деле түшүрүп алсаңар болот. Эртең келечектеги иштете турган сугат маселесин чечиңиздер силер. Эң биринчи сугат маселесин чечпесек биз баг кыла албайбыз. Ар бир айылдын сугат маселесин ата бабаларыбыз чечип келген. Мына Нарынга барсаңыздар, кетип атканда кыя мындай түшкөн эмелер бар да, арыктар бар. Ошону эмне калмак арык деп коет эле да. Ошол жерде ошондо кыя түшкөн арыктардан суу алып келип, ошол жерлерге будай эккен, ошол жерлерге арпа эккен, ошол жерлерге эгин кылган.
Мына ошондой арыктар ар бир айылда бар. Мына ата бабаларыбыз bu kanal kazgandı, araşenya kılgandı ötte жақсы bilgen. Mına Bычканы dagı bizden ata babalarыбыз ошол жерде не кылган? Топтолуп эле ашар жолу менен эле ошол Bычканы казып таштаган. Ошондой иштерди аткарайлы. Азыр Кудайга шүгүр экскаватор бар, неме бар, бар бар. Келген депутаттарга айткыла, мына жерден тиги 20 километрден нерге чейин бир канал салып бер. Эгерде элдин мүдөөсүн сен чечип берем деп атасың, онда мындай кыл. Ошол жерден бизге суу алып кел. Биз мына жерде иштетилбеген 3000 гектар жерибиз бар. Ошол жерде бак кылып алайлы балам деп ушундай иштерди айткыла да. Анан барып эле анан бир алым ашканан 500 сомго алданып, не кетип калып атасыңар. Булар байлык көп буларда. Депутаттыкка кандидат болгон адамдарда эң эле аз дегенде азыр не 10 миллион долларга чейин каражаты бар. Эң аз дегендердики. Үйүн, тигин, мунун, заводун, поводун кошкондо. Ошон 1 миллион долларын берсе эч нерсе болбойт. Ошон үчүн ушундай требованияларды кылгыла. Давай минерди каз, тиякты кыл, эл улуу болом деп атасың. Биздин проблемаларды чече коем деп атасың. Давай, бул 7-чи чыгарылышта 7-нин бири кызыр дейт. Ушул моменттен пайдаланайлы дагы иштерибизди бүтүрүп алайлы деген бүтүмгө келгиле. Анан кийин ошол бир трансформатор дагы бир айтайын. Же ошо 20 КАМАЗ шагыл менен алданып калбаңыздар. Эл айыл полный көтөрүлүп чыгып, ар бир партияга задание бергиле. Давай сен мынаны кыл, тигини кыл, аны кыл, буну кыл. Кыла албайбы? Значит, добуш жок. Мына кутты ушинтип чечип койгула. Азыр эмне? Мисалга айтып коелу. Bizde Kurşap айылынын üstünde Dosmat деген жер бар. Ошол Шералдын üstünde Dosmat деген жер бар. Dosmattын жанында Түбүчөк көл бар. Ал жерге Союз малында тетиге эмелер менен водолаздар түшүп, түбүнө жетпей койгон экен. Ошол жерден мен өткөндө эсептеп неме алгам, ровно 1 миллион 300 миң доллар менен ошол суу телевышкага чыгып туруп, анан бардык ошол жердеги широкий шел, тетиге шагымдын үстү ошол немеге чейин, Токойго чейин суу барат экен да. Өтө чоң суу бар ол жерде. Ошону чыгарып бере турган болсо, ошол жерде эң эле кем дегенде где-то 1800 гектар жер сугат болот да, ошол 1 миллион. Эми элестетип көргүлө. 1800 гектарга бак кыла турган болсок, 1800 гектарды 10 миң долларга көбөйтүп койгула, ошондо Куршап айылына ошондо 18 миллион доллардан киреше кирип турат экен. Куршап элине 18 миллион доллар киреше кирип турса, ошол Куршап элинде жүргөн азыр эмне 1,5 миң 2 миң мигрант кайра келет дагы ошол айылда иштейт, эч жакка барбайт. Мына ушундай проблемаларды чечтиришибиз керек. Ошондой сугат маселесин чечтириш керек. Көчөттү, урукту, ошону чечтириш керек. А биз болсо не кылып атабыз? Өзүбүздү булгап атабыз да, ошолордун бир арзыбаган бир тыйынына, арзыбаган бир акчасына. Мына ошол маселелерди чечтирип алышыбыз керек. Аларда акча көп. Ал акчалардын бардыгын мына Кыргызстанга келген күн помощту бөлүп атышат. Кыргызстанга келген жардамды, баягындай кредитке келген акчаларды кумтөрдөн алып атышат акчаны. Бул жерде министерстводо отуруп алып туруп крахоборство кылып атышат, андай мындай. Ушул малга чейинки кылынган, жээлип келген акчалардын бардыгын бир жака чыгып кеткен жок, ошол байлардын чөнтөгүндө отурат ошол биздин акчаларыбыз. Ошол депутаттыкка барам деген миллионерлердин чөнтөгүндө ошо биздин акчаларыбыз. Ал акчалар эч жака кеткен жок, ошолордун колунда. Булар эми ал акчаларды бизге вложение кылыш керек да. Ошол мен айткан бактарды отургузуш керек. Мен айтып аткан ошол буровойлорду алып келип суу чыгарыш керек, каналдарды каздырып, кайра ошол акчаны вложение кылып, ошол акчасын дагы көбөйткөнү бизде мүмкүнчүлүк бар да, алар байларда. Ошол бизге азыр вактынча акчаларын берип тура турган болсо, ошодон толтура олар киреше көрсө болот. Мына ошол кирешени аларга мына биз беребиз да, аларга кирешени. Дагы миллионер болсо болот да, алар эмне кылып атат? Мен ушуга айран
таң калам да, эмне үчүн биздин ошол агаларыбыз, миллионер, олигарх агаларыбыз башка жака акчаларын вложение кылат дагы, ошол Дубайга жасап атат. Дубайдын кварталдарга ошол жерге үй салып атышат, ишкана ачып атат. Ошол Россияга салып атат, башка мамлекеттерге салып атат. Мына Кыргызстанга акчаларын салбайт да, Кыргызстанга акчаларын эмне үчүн салбайт? Мына багбанчылыкка салса болот. Ошол эле каналды казып туруп, ошону арендасынан акча тапса болот. Ошол эле баягы биз өндүргөн мөмө-жемиштерди варенье кылат турган заводдорду, фабрикаларды салса болот. Толтура бизде мисалы үчүн ишканаларды ачып таштап, биз менен байлар мамыр-жумур болуп жашаса болот да. Алар болсо андай кылбайт атат, алар карапайым элдин гыжырына тийип атат да алар. Мисалы үчүн сен бир алачыкта отурасың, кечке нан менен курук чайда. Олар болсо кечке май чайнап атат. Конечно, любойдун гыжыры келет да. Эмне каяктан байыды деп сүрүштүрүп болот, ондай болот. А булар болсо эмне? Ошол акчаларын башка жакка салганын угуп, гыжырданып, адамдар азыр кедей менен бай болуп бөлүнүп калды. Ушулардын бардыгы чоң орчундуу маселе болуп атат. А булар эмне? Бизден алыстап атат. А булар наоборот бизге жакындаш керек. Булар биз менен кошулуп жүрүш керек. Мына ошондо эң жакшы бир маселе болот эле. Буларга дагы жакшы болот эле. Азыр эмне болуп атат? Алыстап атат бизден. Адилеттүүлүк жок болуп атат. Адилеттүүлүк жок. Мурда байлар ондой болчу эмес экен эле. Байлар ошол эле өзүнүн айылындагы эле бейбачарлар менен кошулуп тамак жечкен. Бейбачарлар менен кошо чыгып эле мындай кылып өзүнүн огородунда мээнет кылышкен. Бек болсо деле, бай болсо деле мындай элге аябай жакын болгон экен. Азыр булар болсо недоступный болуп алды да. Такыр эле асманга чыгып, өздөрүн башкача сезип, ушундай бир жаман бир мындай элдин гыжырын келтире турган бир иштер менен заниматься этет. Ошол байларга айтар элем. Байлар, эгерде силер Кыргызстанда будан кийин дагы жакшы жашап, ушундай эл менен кошо болгуңар келсе, бизге срочно прямо бизге ошол бак кылууга жардам беришиңер керек. Ошол мыйзамды өткөзүп, 1.300.000 гектарга багытын өзгөртүп, 1.300.000 адамга бөлүп берип, өзүңөрдүн акчаңар менен барып ошол жактан за границадан барып бизге көчөт алып келип берип, ошол көчөттөрдү насыя берип, биз ошол көчөттөрдөн чыккан мөмө менен силерден расчет кылып, бардыгын бак кылып ала турган болсок, силерге дагы жакшы, бизге дагы жакшы болот. Ошону көп ойлономун. Ушул биздин байлар ошого аракет кылышса. Антпай турган болсок, биздин ортобуз аябай эле ажырап калды да. Силер бай болуп кеттиңер. Бай болуп, силер болсо эмне? Мына пандемияга чейин эртең менен завтракты Бишкекте ичсеңер, обедти Турцияда, ужинди болсо Америкада ичип калдыңар эле. Анда силердин бир эле жолу отуруп жегениңерди бир үй бүлө бир ай жеп атат. Бир үй бүлө бир ай жейт. Силер бир отуруп жеген тамак ашты. Ошондой болуп ажырым болуп калдык да. Туугандар, силер кайра бизге жакындагыла. Мына пандемия силерди дагы акылга келтирди окшойт. Элим жерим дей турган кылып койду окшойт деп. Ошондой надеюсь на это, да? Силер ошондой болуп калдыңыздар. Ошон үчүн туугандар, мына бай туугандарыңар болсо, ошолорго менин ушул эфиримди Facebook'ta отурасыңар, ошо байларга бөлүшкүлө. Кандай бай болбосун? Башы асманга тийип турса дагы буту жерде, биз бутунан тартып алабыз алардычы, эч жака бара албайт. Башы асманга чыгып турса дагы буту жерде, биз аны бутунан тартып алабыз. Ошон үчүн байлар, силерден суранамын. Өзүңөрдүн акчаңарды айыл чарбага салгыла. Эл да байысын, силер да байгыла. Эл ток болсо, силер жакшы уктайсыңар. Ачык эле айтып коеюн. Элди гыжырын келтирбей, эл менен болгула. Ар бириң бөлүп акча. Ар бириң 100 байың болсо 1 миллион доллардан бөлүп туруп, бир фонд ачып туруп, ушул ишти аркалагыла. Буровойлор келсин, каналдар салынсын, питомниктер курулсун. Мына 3 эле требованиябыз бар. Элдин требованиясы ошол. Бардык эмелерге бөлүшүп койгула туугандар. Ушул эфирди угуп аткан, көрүп аткан же көрүп калган болсоңуздар, ушул эфир силерге аманат. Шуну бөлүшүп койгула. Бардык Кыргызстан эли билсин.
Biz bak oturguzup durup Kırgızstan'ı kötüre alabız. Tuğanlar, bizden canımızda en çoğun 1,5 milyar eli var, çoğun bazar var. Oşol bazardan 1%'ini eley turgan bolsak, Kuda kalasa. Kırgızstan'a жылына Kırgızstan'ın büdjetine dağı, elge dağı bar жоққа жете turgan tamagaş, bardıq bizden sosyaldık problemalar çeçile turgan bir jolu var. Gelingizler birgeleşeyle, mına hazır men çakıramın tuğanlar, bardığınızlardı. Menin çoğun bir telegram grupam var, bağbandar birimdigi dep. Bardığınızlarda oşol жерге çakıramın. Gelingizler tuğanlar birgeleşip Kırgızstan'da kötörgönü hareket kılaylı. Bağ oturguzaylı, birgeleşeyle, uşul temanın üstünden işteyli, baldarda okutaylı, Kırgızstan'da güldötkönü her birimiz bel baylaylı. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu.